Райым Атраимовтарды биринчи биз кармаган маалда алар 2 миллиард 200 миллион акча төгүп чыгышкан. Бирок ошондо биз шарт койгонбуз. Мындан ары эч кандай криминалдык аракеттер жасабагыла. Бандиттерге кошулбагыла. Мамлекет талап тонобогула. Таможняга жарым шакта жакындабайсың деп туруп мына мен өзүм личный шарт койгом. Макул деп кетишкен. Аны эмне болду? Жарым жыл карадык, 1 жыл карадык. Кайрадан баштап алышты. Кайрадан таможняга отуруп алышты. Кайрадан таможняда кадрлар менен дагы урдай башташты. Мурдагыдан да көп урдайт. Бандиттер менен дос болуп кетишти. Бүт мына бул көлдөгү жанагы Көлбаев менен вор в законе кошулуп алышып туруп бүт предпринимательдерди коркутуп, үркүтүп ишкерлерди. Так, алардан акчасын алып, ушуну коркута башташты. Анан биз чара көргөнгө мажбур болдук да чараны көрдүк. Ошондо дагы шарттарды коюп, адамгерчилик кылып, качпагыла, үркпөгүлө, мына пожалуйста, ушундай акчаны төлөйсүн, жакындабайсың деп шарт койгонбуз. Жок ага да көнбөдү. Акыры анан качып кеткен жерден бир туугандар менен кошо Бакудан кармап келди. Билесиздер анын баардыгын, 4-өн тең. 4 бир тууган менен кошо. Агасы мына иштен кетти. Матраев менен байланыштуу таможняда иштеген, чогуу жүргөн, чогуу бизнес кылгандардын баардыгын парламентте тазаладык. Мамлекеттик органдардан баардыгын тазалап атабыз, бирок дагы деле бар. Бул жерде аким катуу иштеш керек. Губернатор катуу иштеш керек. Силер бизге предложение беришиңер керек. Муну бул адам связанный деп. Эч ким сактап кала албайт. Мына азыр бүгүнкү күндө Райым Матраимовдун мойнуна 200 миллион доллар илинген. 200 миллион доллар. Бул деген канча миллиард сом? 20 миллиард сомго чейин жакыныраак, 19 миллиард ушундай. Мына 200 миллион доллар. А мына ол силердин стадионуңарга болгону миллион доллар кетет. Кетсин. 2 миллион доллар кетсин. Biz ушул коррупцияны разводить этип, коррупцияны чогултуп, коррупцияга берип, бир топторду колдогонубуз үчүн мына стадиондор ушундай акыбалда. Жолдорубуз мондай акыбалда, мектептерибиз тигиндей акыбалда. Так? Күчүбүз мондай күчсүзбүз. Ошон үчүн болуп атат мунун баардыгы. Эгерде ошолор урдабай, баардыгы мамлекетке иштеп турганда, стадионубуз давнымдан мындай болбой, жаркырап, жайнап, толуп, тимени укмуш сону болуп турмак. Ушуну туура түшүнүшүңүз керек, урматтуу жетекчилер. Ошондон мындан ары сиздерден суранарым, өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды оңдоңуздар, өзүңүздөр аракет кылыңыздар, акыл менен, эс менен, жүрөк менен иштейли. Жүрөгүбүздү, ички туюмубузду, жүрөктү, мындай ички жүрөк тазаламайынча эч кандай нерсе болбойт. Мен айтып коюп кетип кала берем, бул кетти, давай дальше продолжаем дегендер бар.